оңой жолу Эвалан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Анжелика Кайратова баракчамдын ишин токтоттум. Белгилүүрчү, Анжелика Кайратова Instagram социалдык тармагындагы баракчасынын ишин токтотту. Бул тууралуу Ырчы айым өзү маалымдады. Баракчамдын ишин токтоттум. Жан дүйнөмдү таза бойдон сактап калайын. Оозуна ээ боло албагандар мага катталбай өз оокатыңарды кылгыла. Суранам, баракчам бүгүн түнү жабылып, тандоо менен гана чыныгы көрмандарымды бир жумада бир топтуп киргизип турам, деп билдирди ал. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Алтынай Нарбаева чоң эне болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева чоң эне болду. Бул тууралуу ал өзү Instagram баракчасына сүйүнчүлөдү. Замандаштар, сүйүнчү. Биз неберелүү болдук. Темирланым Айдан айым кызды болушту. Кубанычыбыз чексиз. Өмүрлүү жана бактылуу периштебиз болсун, деп жазды Нарбаева кубанычы көккө жетип. Маалымат булагы Барс Медиа Чекиткейжи. Динге кирип кеткен Гүлнур Асанова ырдап, клип чыгара береби? Комузчу, ырчы Гүлнур Асанова өлкөдөгү саясий окуялардан улам ыр жаздырып, клип тарттырды. Чыгарма ойлонгон адамзат деп аталарын. Клипти жүйөлүү себептерден улам көрөрмандарына тартуулай албай жатканын айткан ырчы буларга токтолду. Тарбиялык маанидеги ыр аткарсам деген оюм бар болчу. Өлкөдө саясий окуялардан кийин ал оюмду ишке ашырып, ыр жаздырып, клип дагы тарттырдым. Бирок кайсы бир себептерден улам эмгегибизди жарыялай элекмин. Буйруса бир же эки аптадан кийин клипти көрө аласыздар. Бул ыр элди ойлондурган, адепке чакырган ырлардын бири болот. Клипке актер, актрисалар тартылды. Сюжетке катышкан жокмун. Мындан ары деле клипте өзүм образ жаратпайм. Бул чыгарма образымды өзгөрткөндөн кийинки биринчи эмгегим, дейт ал. Гүлнур Асанова быйыл жашоосундагы бурулуш жасап, жолук салынган. Ал жолуктун чыгармачылыгына тоскоолдугу бар экенин, бирок бул кадамга ойлонуп туруп барганын билдирди. Кызык, жамынып динге кирип кетсе да ырдай береби? Маалымат булагы Арба Чекиткейжи. Боюмда бар деп жигиттерден алдап акча алам. Кыргыздар бекеринен жет өлчөп бир кестеп айтпаптыр. Жаштыгы менен бир топ ишти кылып алып, эми анын кесепетин тартып келем. Буга чейин алдамчылык менен тымызын акча жасап келгем. Ал кезде мен үчүн чыныгы дүйнө ушул болчу. Эми бир кесим нанга жеткениме ыраазы болуп жашап келем. Буга да Кудайга шүгүр, жолдошум мени ушул жолдон чыгарып, таза жолго салды. Менин бала чагым жокчулук, уруш, талаш менен өттү. Атамды өмүрү көргөн жокмун. Апам менен тайнемдин колунда болдум. Апам болсо мага бир да жолу кызым деп эркелетип, мээрим төккөнүн көргөн жокмун. Тайнемдин айтуусунда, атам орус улутундагы адам болгон. Мектепти бүткүчө апамдын көр жемесин угуп, токмогун жеп жокчулукта жашадым. Окуунуда толук аяктаган жокмун. 9-дан кийин окубай койгом. Мага жаккан классташ балага жаккым келип, жакшы кийим үчүн жайында балмуздак сатып ишке орноштум. Колума бир аз акча тийгенден кийин окууну таштап койдум. Көп өтпөй кыздар менен чогуу жашап калдым. Алар башка улуттагы кыздар болгонго мага маани беришкен жок. Бир күнү жөн эле чогуу жашаган эжеге боюмда болуп калганын, жигитим таштап кеткенин айтып, аларды туурап ыйлап да алдым. Чынында менде жигит тургай таанышта болгон эмес эле. Эже мени бир топко тиктеп туруп, эртең акча таап берем, жумушка чыкпай эле кой деди. Эртеси кечке уктадым. Кечинде эже Швеядагы кыздар акча чогултуп берди, деп мага 9000 сом берди. Акчаны алып боюман алдырып, андан кийин апамдын жанына жашамай болуп кеткем. Ал акчага кычырап кийинип алып, кайра апамдын үйүнө бардым. Ага болсо колуна 2000 сом карматып койдум. Ал акчадан кийин апам мага карата жекирип, сүйлөгөнү токтоду. Бул алдоо мага майдай жагып, эми чындап балдарды алдап акча алууну баштадым. Биринчи алар менен жакын мамиледе болом. Андан кийин боюман алдырыш керек. Апам билсе сотко берет дейм.
Жашым 18-ге толбогондуктан алар коркуп сураган акчаны беришет. Андан кийин да дарыланууга деп алам. Айтор жанымда дайыма акча болуп, кийимим кымбат көтөргөн, телефонум ортодон жогору болуп калды. Ошентип жигиттер мага саан уйга айланды. Жанымда байдын кыздары пайда болду. Алар менен чогуу кафе-ресторандарга барып туулган күн өткөрөбүз. Айына ал жигиттер мага 20 000, 30 000ден берип турушту. Анткени аларга акча баа болбогон байдын балдары эле. Көп өтпөй дүкөндөргө ишке кирип алдым. Ал жерде да кээ бир азык-түлүктөрдүн жарамдуулугу бүтүптүр, же брак деп алып аны кайра саткан күндөрүм болду. 2 айдан кийин мындай шылындыгым билинип калбасын деп дүкөндүн ээсине атам катуу ооруп жатканын айтсам, мага эмгекчи аматынан акча чогултуруп, өзү да 1 айлыкты ашык берип узатты. 1 айдан кийин кайра келем деп куйругумду түйдүм. Бул кылмыштуулугум көпкө жашырылган жок. Экинчи дүкөндүн ээси менен жакындашып, ал жакта да ошондой кылып келгем. Аягында боюмда бар. Акча сурасам берүүнүн ордуна мени шаардын четине алып чыгып, аябай сабап 2 балага салып берди. Талада жатып калганымда шаардын четинде жашаган орто жашар аял мени үйүнө алып барып, 2 күндөй карады. Ал эми дүкөндүн ээсинин үстүнөн арыздан алган жокмун. Анткени мен жараксыз деп чыгарган товарлардын баарын тактап мени сотко бере турганын айтты. Ушундан улам бетимди токмоктон улам алган так калып калды. Андан кийин мен интернет аркылуу жеңил жашоо баштагым келди. Бирөө менен көпкө сүйлөштүм. Ал болсо азыр алыста экенин айтып калды. Жарым жылдан ашуун интернеттен сүйлөшүп жүрүп, ал жигитти сүйүп калганымды билбей калдым. Ал келер менен ага турмушка чыктым. Көрсө жолдошум мушташтан улам 7 жылга соттолуп абакка жатып чыгыптыр. Азыр ортобузда уулубуз бар. Бир орустун временкасында батирде турабыз. Жолдошумдун тапканы наныбызга араң жетет. Балама кийим, керектүүлөрдүн баарын Лалафо Инстаграмдан ар кимдин эскелерин алабыз. Канча жолу мурункудай жеңил жашоону баштай калып, бутубуздан туруп алсак деп ойлонгонум менен бул жолу андай ишке бара албадым. Бетим чыдабады. Жакында экинчимди төрөйм. Эми жашообуздун чеги кандай болот билбейм. Карелина. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейжи. Күйөөм экинчи аял ала турганын айтты. А мен эшикти бекиттим. Жолдошум менен жашаганыма 12 жылдан ашыптыр. Ойлосом көп эле кыйынчылыктарды жеңиптирбиз. Бирок сүйүүбүз өчүп, бала үчүн, намыс үчүн жашап жүргөндөйбүз. Жакында экинчи аял алам деп айтты. Экөөбүз менен тең жашайт эмеш. Бирок мен каршы болдум. Бизден кет деп ачык эле айттым. 4 балабыз бар. Мурда деле көп нерселерден кечирип келгем. Бул жолу такыр эле кечире албай койдум. Жумушка кетип, кайра келгенде үйгө киргизбей койдум. Туура эле кылдым окшойт, же ачууга алдырып жаттымбы? Ишенем, мага кылган кылыктарын башкасына да кылат. Убада бере берет, бирок сөзүнө тура албайт. Эми болсо ит болдум, кечир, кайталабайм деп жалдырап жатат. 40тан ашса деле акылына келген жок. Кимге айтарымды билбей сиздерге жаздым. Эми кандай жашоо болору да белгисиз. Маалымат булагы Арыба Чекиткейжи.